аябай көп катталды. Анан эл арасында куткаруучулардын оперативдүүлүгүнө нааразы болгон учурлар да катталды. Жөнгө салууга кандай аракеттер жүрүп жатат? Нараачылыктар башында аябай көп болуп атты. Бул өрт өчүрүүчү биздин структурабызга дагы бир нече нараачылык болуп атты. Машинелерибиз барган жерден өчүп калып атты. Бирки рукаваларын суу чача турган рукаваларын татар турган жерден тешилип ар жерден суу чыгып аткан маалдар болуп атты. Куткаруучулар анча мынча да кечиккен маалдар болуп атты. Буну дагы биз действительно башыбыздан өткөзүп, бунун бүт себеби биздин министрликтер эми өзүнүн негизги тапшырмасы бул элге биринчи иретте кол сунуп жардам көргөзүү боло турган болуп атса, бирок ошол эле кезде өзүбүздүн ушу министрлигибиз өзүнө жардамга муктаж болуп калган акыбалына келип калыптыр да. Ошого бул өзүбүздүн өрт өчүрүүчүлөрдүн, кызматкерлердин күнөөсү эмес, же куткаруучулардын күнөөсү эмес, бул техникалык абалы аябай түшүп кеткен болду. Машинени жакшы каралбастан, сапатсыз тетиктерди алып келип ага чапташы, сапатсыз ошо рукаваларды алып келип чапташы себебинде сууну чачып атканда кыпчылып калган жерлерден алар өзүнчө эле тытылып же мыкка илинип аерден тешилип, ошондуктан өзүнүн кызматын дагы алар толук аткара албай калып атты. Ошо тууралуу биз аябай көп көңүл бурдук. Бул техника жагынан акыбалын көтөрүш жана алардын өзүнүн мындай шарттарын түзүш.